Пайғамбарлар баяны. Hazreti Hud пайғамбар. Аға Аллах Тааланың саламы болсын. Жашаған аймағы. Hazreti Hud алейхиссалам Құран-ы Керимде ататылған пайғамбарлардан. Азыркы Йемен өлкөсүнө жакын Ахқаф деген жерде дүйнөгө келип, ушул эле жерде өсүп чоңойгон. Hazreti Nuh алейхиссаламдын уулу Самдын урпактарынан. Дагы бир аты Абир. Ал эми лакабы Набиулла. Бала кезинен баштап Алла Тааланын жападан жалгыз жараткан экенине ишенип, ага гана сыйынып ибадат кылчу. Соодагерчилик менен алектенип күн өткөрчү. Араб тилинде худ деген сөздүн түпкү мааниси токтоолуктун, тынчтыктын жана ынтымактын жарчысы дегенди билдирет. Алланын бул пайгамбары абдан мээримдүү жана жоомарт киши болгон. Убагы келгенде Алла Тааланын буйругу менен Йемен өлкөсүндөгү Аад коомуна пайгамбар болуп дайындалган. Өздөрүн улуу эл деп ойлогон Аад коому. Аад Hazreti Nuh алейхиссаламдын неберелеринен болуп, Йемен менен Уммандын ортосундагы Ахқаф деген жерде жашаган. Анын эли кабат-кабат үйлөрдү, көз жоосун алган сарайларды салып жашачу. Айланасын жапжашыл бактарактар курчап турар эле. Ааттын урпактары көбөйүп олтуруп, бир чоң коом болуп, Аад коому деп таанылды. Жашаган жерлери аябай түшүмдүү, берекелүү жер эле. Туш тарабы жапжашыл, кооз бакчалар менен курчалып, Иран бакчалары деген ат менен белгилүү болгон. Бала чакасы, мал мүлкү көбөйүп, заңгыраган сарайларды салып жашашты. Тулку боюнун чоңдугу, алып беттүүлүгү, күчтүүлүгү менен белгилүү болгон бул эл жыйнаган байлыгына, ал кубатына ишенип текеберленишип, көп бузула башташты. Бул керчейүү акыр аягы алардын туура жолдон адашып, динден чыгып кетүүсүнө себепкер болду. Жер жүзүндө өздөрүн улуу сезип, Алла Тааланын ордуна ар түрдүү буттарга сыйына башташты. Мал мүлкүнө, күч кубатына таянып алып, айланадагыларга коркунуч туудуруп, кедей кембагалдарга, башка элдерге зордук зомбулук көрсөтчү болушту. Аларды кулдай иштетип, кааласа уруп согуп, ал тургай кабагым кашым дебей туруп кыйнап өлтүрүп коюшчу. Бизден күчтүү эч ким жок. Ооба, ыйкабарда белгиленгендей Аад уруусу жер жүзүндө текеберленип бой көтөрүп жүрдү. Алар бизден күчтүү эч ким жок деп бекем ишенип алышкан эле. Ошентип олтуруп акыры өздөрүн жараткан Алланы да көзүнө илбей, анын өздөрүнөн алда канча кубаттуу экенин унутуп коюшту. Жана алар Алланын аяттарын танып жокко чыгарышчу болду. Мына ошондо Аллах Таала Аад коомуна өздөрүнүн тууганы Hazreti Худту туура жолду көрсөтүү үчүн пайгамбар кылды. Натыйжада Hazreti Худ өз коомуна акыйкат жолду үндөп, таблиг вазифасын аткарууга киришти. Аларды буттарга сыйынууну, ар кимге зулумдук кылууну жана күнөө иштерди жасоону токтотуп, тообо кылып, Алла Таалага шүгүр айтып, ибадат кылууга чакырды. Бирок бул бузуку коом да жараткандын элчисин жалганга чыгара баштады. Кудайдан коркпойсуңарбы? Hazreti Hud алейхиссалам элинин ыймансыз жолго түшкөнүнө жаны кейип, «Эй коомум, Аллага ибадат кылгыла. Силер үчүн андан башка илах Кудай жок. Анын азабынан коркпойсуңарбы? Чындыгында мен силер үчүн ишенимдүү элчимин. Алладан коркуп, мага моюн сунгула. Эй элим, ага гана ибадат кылгыла. Коркпойсуңарбы? Силердин андан башка Кудайыңар жок. Чындыгында силер абдан жалганчы элсиңер. О элим, мен силерден акы сурабайм. Менин эмгегим мени жаратканга гана таандык. Акыл жүгүрсөңөрчү, деп насаат айтты. Эли болсо, анын айткан сөзүн жокко чыгарып, ого бетер чалкасынан кетти. Биз сенин наадан экениңди билебиз. Жана сени жалганчы деп күмөнсүп турабыз. Биз болгону сени кудайларыбыздан бирөө жарымы катуу урган дегенден башка сөз айта албайбыз, дешти алар. О элим, менде акылдан адашуу жок. Мен ааламдардын эгесинен келген элчимин. Силерге эгемден келген кабарларды жеткирем. Мен силер үчүн ишеничтүү насаатчымын. Силер эмнеге өз эгиңерден, өзүңөрдөн чыгарылган эскертүүчү аркылуу кабар келсе таң каласыңар. Эсиңерде болсун, Аллах силерди Нухтун коомунан кийин жердеги орун басар кылды. Жана
силерди күч-кубат жагынан артык кылды. Алланын жакшылыктарын эстегиле, мүмкүн кутуларсыңар. О коомум, мен надан эмесмин. Тескерисинче, мен бүткүл ааламдардын жаратуучусу тарабынан жиберилген пайгамбармын. О Худ, сен өзүңдүн пайгамбарлыгыңды бизге тастыктай турган бир далил келтирбедиң. Сенин куру сөзүңө эле кудайларыбызды таштай койбойбуз. Илим Аллада гана. Мен болгону эмнеген жөнөтүлгөн болсом, ошону гана жеткирем. Бирок мен силердин сабатсыз эл экениңерди көрүп турам. Пайгамбарлык мужизалары. Надандыктын жетер чегине жеткен Аат коому Азирети Худ пайгамбардан адамдын акылына сыйбаган мужизаларды көрсөтүүсүн талап кылат. Алардын талабы боюнча шамалды каалаган нукка буруп, асказоолорду топого, койдун жүнүн жибекке айландырыш керек болчу. Натыйжада Азирети Худ пайгамбарлыгын тастыктоо үчүн алакан жайып, Аллага дуа кылды. Албетте, Аллах Таала үчүн эч нерсе оор эмес да. Пайгамбардын суранычы заматта орундалат. Бирок Кудайдын кудуретинен бүткөн бул мужизаларды көрүү да аларды акылына келтирбеди. Алланын эскертүүсү. Аат коому Азирети Худдун айткандарына кулак салбай, Алланын асыл пайгамбарына ар кандай акарат сөз айтып, кордошчу болду. Алар: "Сен бизге эскертесиңби, эскертпейсиңби, бизге баары бир. Бул мурункулардын гана адаты. Сен бизди кудайларыбыздан алыстатуу үчүн келдиңби? Андай чынчыл болсоң, айткан азабыңды алып келчи", дешти. Азирети Худ кандай болсо да пайгамбар эмеспи. Сабырдуулук менен коомун ыйманга чакырууну уланта берди. Бирок кандай аракет кылбасын, анын чакырыгына өтө аз киши макул болуп ыйман келтиришти. Ыйман келтирбегендер болсо, ага каяш айтып, келекелеп, ал тургай кол тийгизип, уруп койгонго чейин барчу болду. Ошондо да асыл пайгамбар аларга өчөшпөй, адашканына, кылып жаткан жаман иштерине жаны кейип, "Чындыгында мен Алланы күбө кыламын. Мен силердин Аллага кошкон шериктериңерди четке кагарыма өзүңөр да күбө болгула. Андан башка кудай жок. Баарыңар мага карата айла амалыңарды жасай бергиле. Андан соң мөөнөт бергиле. Чындыгында менин да, силердин да эгиңер болгон Аллага тобокел кылдым, таяндым. Кандай гана жан болбосун, Алла анын дал көкүлүнөн кармап, эч ким андан кутула албайт. Ырасында эгем туура жолдо. Эми эгер менин чакырыгымдан баш тартсаңар, анда мен силерге элчи кылып жиберилген динди жеткирдим. Жараткан Алла Таала кааласа силерди жок кылып, ордуңарга башка коомду алып келет. Силер болсо өз капырлыгыңар менен ал затка бир да зыян келтире албайсыңар. Албетте, менин жаратканым бардык нерсени күзөтүп, көрүп туруучу", деди. Ошентип Алла Таала аларга эскертүү иретинде удаама-удаа азаптарды жөнөтө баштады. Тоо боюнан чыккан туп-тунук булактар, таштан ташка урунуп шаркырап аккан дарыялар заматта соолуп калды. Аат коому маашырланып жүргөн жүзүн бактардын баары кургап, башка элдер суктанган Иран бактары жок болуп кетти. Алланын жакшылыгын, берекесин кудум өздөрү жасап алгандай манчыркап, текеберленип жүргөн немелер бир урдам суу таппай, куураган чөлдө калышты. Күн төбөдөн чакчайып тийген аз келгенсип, дем кыстырган кургак шамал тынымсыз согуп турду. Бул кыйынчылыктын баарын башынан өткөрүп, баарын өз көзү менен көрүп турган Азирети Худ пайгамбар элине дагы бир ирет насаат сөздөрүн айтып көрдү. "О эл журт, жараткандан кечирим сурагыла, ага тобо кылгыла. Ошондо ал зат асмандан үстүңөргө жамгыр төктүрүп, күч-кубатыңарга дагы күч-кубат кошот. Күнөөкөрлүгүңөргө салып, жүз үйүрбөгүлө." Аат коомуна келген азап. Бирок тилекке каршы Азирети Худ алейхиссалам пайгамбардын бул акыркы насааты да аларды акылына келтире алган жок. Адашкан надандар эсине келип, чакырыкты угуп калгандын ордуна ого бетер кижирленди. Өздөрүн жакшылыкка баштагысы келген пайгамбарды сыйлап, насаатын угуп калгандын ордуна анын мурдагыдан да жаман кордоп, керек болсо өлтүрүп коймой болушту. Мына ошондо бул чектен чыккан элге оор азап келери Азирети Худ пайгамбарга билдирилди. Азирети Худ: "Эгеңердин каары менен азабы жакында силерге түшөт. Силер жана ата-бабаңар атаган
Алла эч кандай далил жибербеген ысымдар, идолдор тууралуу мени менен талашасыңарбы? Күткүлө, мен да силер менен чогуу күтөйүн, дейт. Бир күнү таң эрте пайгамбар өзүнө ыйман келтиргендерди бир жерге топтоду. Аңгыча тоо артынан күн да кылайып чыга баштады. Так ошол маалда ат коому өздөрүн көздөй жылып келе жаткан кара булуттарды көрдү. Көптөн бери жамгыр жаабай, кургактыктан чаңкап турган немелер мына булуттар каптап келатат. Эми бизге жамгыр жаайт деп кубанышты. Жок, ал силер шаштырып жаткан бале, ал бороондуу шамал, анда катуу азап бар. Ал Алланын буйругу боюнча баарын кыйратат, дейт ал. Арадан көп өтпөй айлананы капкара чаң каптап, аркырап соккон шамал бүтүндөй өрөөндү чуулгап алат. Анын күчү укмуштай катуу болгондуктан бактарак, түркүк дубал дебей бүт талкалап кулатып, бардык нерсени самандай сапырат. Бул шамал Курандагы Фусилат сүрөсүндө сарсар, кактоочу шамал деген ат менен айтылат. Алланын пайгамбарын жерип, өздөрүн жараткандан өткөн кубаттуу сезип жүргөн наадан эл кара жанын куткарып калуу үчүн алдынан чыккан таштарга, дарактарга тыгылып, баш паа негиздешти. Бирок Алланын жазасы аларды кайда болбосун сууруп чыгып, жашынган дарак таштары менен кошо жулуп салды, тоголотуп кетип жатты. Бирөө да аман калган жок. Мал мүлкү, үй жайы дебей бүт баарын бырын чырыны чыгып талкаланды. Өздөрүн камгактай учуруп барып деңиз кыргытты. Келбеттүү денелери да, буркуйган булчуңдары да жардам бере алган жок. Ал эми Худ пайгамбардын чакырыгын кабыл алып, бир Алланы жараткан деп тааныгандарга бул бүтүндөй өрөөндү каптаган шамал эч кандай зыян берген жок. Акыйкатта Аллах Таала биздин буйругубуз, азабыбыз келгенде Худду жана ага ыйман келтирген адамдарды өз ырайымыбыз менен катуу азаптан куткардык. Мына Аат коому, алар Кудай Тааланын аяттарын жокко чыгарышты, анын пайгамбарына каршы чыгышты жана өжөрлөнгөн зөөкүрлөрдүн өкүмүнө көнүштү. Бул дүйнөдө да, кыямат күнүндө да аларды каргыш коштоп жүрөт. Эсиңерде болсун, Аат эли эгеңерге каршы чыкты. Эсиңерде болсун, Худдун коому Аат ырайымдан алыс калды. Аларга бул дүйнөдө кордук азабын таттыруубуз үчүн коогалуу күндөрдө суук бороон жибердик. Албетте, акырет азабы андан да катуу. Аларга жардам берилбейт. Биз аларга алай дүлөй бороонду жибердик. Ал бороон эмненин үстүнөн өтсө, албетте, аны кыйратып, чиритип, сөөк сыяктуу сөпөт кылды. Үзгүлтүксүз бороонго жетти түн. 8 күн моюн сундуруп койдук. Ошондо сен алардын көңгөй курма дарагынын сөңгөктөрү сымал сулап калышканын көрмөксүң. Сен алардын аман калганын көрө алар бекенсиң. Биз аларга бактысыз күндө үзгүлтүксүз, заар үндүү бороон жибердик. Ал бороон адамдарды тамыры менен кошоңкорулган курма дарагынын сөңгөгүндөй кылып жулуп кетти. Менин азабым жана эскертүүм кандай болду? Алардан аман калган жанды көрдүңбү? Деп буйруган. Мына ошентип Аат коому дагы пайгамбарга ишенбей жүрүп, Алланын каарына калып жазасын алды. Алардын окуясы болсо кийинки адамзатка таасын сабак болуп кала берди. Азирети Худ пайгамбар Аат коому жок болгондон кийин өзүнө ишенгендер менен чогуу азыркы Мекке шаары жайгашкан жерге келет. Өмүр өткүчө ыйык Кааба турган жерде ибадат менен алектенип, акыркы демин ошол жерде берген. Пайгамбарлар баяны. Эгерде видео жаккан болсо, лайктан басып, бизге катталууну унутпаңыздар.